Assalamu alaikum, qadırman Qırgız халқым. Biz кезектеги чоң саясий өнөктүктүн алдындагы алгачкы кайрылуубуз. Кыргыз Республикасы мамлекет катарында, Кыргыз элибиз эл катарында кезектеги оор сыноолорду башыбыздан кечирүүдөбүз. 5 октябрдан баштап Кыргызстан кандайдыр бир башка дүйнөгө түшүп калган сыяктуу. Болгон окуялардын баарына ар ким өзүнчө баа берет. Так, ачык, туура бааны буйрса тарых берет. Ар бир мезгилдин өзүнүн окуяларына жараша акылмандардын гана акылы жетпесе, калган көпчүлүгүбүз укканыбызга жараша, көргөнүбүзгө жараша, акылыбыздын жеткенине жараша баа берип келебиз. Бирок улуу тарых ар дайым өзүнүн ордуна коюу керек. Андай десек, соңку мезгилдерде 2005-тен баштап 2020-га чейин 3 жолу төңкөрүш болуп, 3 жолу бийлик алмашуу, ушулардын бирөөнө дагы ушул күнгө чейин же укуктук, же саясий баа берилбегендиги сөзсүз түрдө өкүнүчтүү. 5 октябрда эмне болду? Төңкөрүш болдубу? Бийликти басып алуу болдубу? Же баягы көнүмүш адат болуп калгандай эле экөөнү тең аралаштырып бирден жасап салдыкпы? Эмне үчүн биз конституциялык талаадан чыгып кеттик? Эмне үчүн бизге өнөктөштөр оң көзүн салбай, биз менен мамиле курбай, тең ата сүйлөшпөй, теңсинбей тургандай төр көрсөтүп атат? Ага ким күнөөлүү? Биз өзүбүз күнөөлүүбүзбү, же өнөктөштөрдүн бизге жасаган кандайдыр бир субъективдүү факторлордон улам мамилесиби? Мен ушуларга жооп бергенди туура көрүп отурам. Өзүмдүн баамымда. Биринчиден, биз конституциялык талаадан чыгып кеттик. Экинчиден, биз өнөктөштөрдүн кандайдыр бир укуктук талаага кирүү жөнүндөгү сунуштарын четке кактык. Баарын өзүм билемдик менен жасап калдык. Конституцияны кээ бир беренелерин, конституциялык мыйзамдардын беренелерин токтотуп коюп, түшүнүү менен, же болбосо мен ушуну каалайм, ушул мага жагат, ушул жол менен барабыз деген өтө жапайы жолго түшүп алдык. Ушунун натыйжасында биз өнөктөштөрдүн бизге болгон сый урматын, кадыр баркын жоготтук. Эми кандай болушубуз керек? Конституцияны четке түртүп коюп, 2010 жылы дагы дал ушундай окуялар болгон. Бардык мыйзамдардын жүрүшүн токтотуп, биз өзүбүз гана билебиз дегендин кесепетинен 2020 жылдагы алишемдикке жетип келдик. Эсиңиздерде болсо 2010 жылкы декреттерден улам, шашылыш түрдө кабыл алынган конституциядан улам мен өз баамды бердим эле. Бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп. Аны тарых далилдеди. Көрсөттү. Натыйжада 16 жылы шашылыш түрдө экинчи жолу кайра кабыл алдык. Ал конституцияны Кыргыз мамлекетин жокко алып баруучу конституция деген бааны бердим эле. Натыйжада мамлекеттибиздин жоктугун мына кечеки 5 октябрдагы болгон окуялар, андан берки уланып келаткан башаламандыктар далилдеп келатат. Бир да мыйзам иштебейт, мыйзам эмес, конституция да иштебейт. Жогорку кеңешке шайлоолор бир кишинин каалоосу менен токтоду да, кан буугандай буулуп, кайра шайлоо, президенттик шайлоо бүтмөйүнчө жогорку кеңешке шайлоону өткөрбөйбүз деген чечим менен жашап келатабыз. Эгер биз ушундай түшүнүктөр менен жашасак, бизди өнөктөштөр түшүнөбү? Жок. Сыйлайбы? Жок. Биз менен эсептешеби? Жок. Дагы бир жолу жок. Ар кандай өлкө болбосун, кичүү болобу, чоң болобу, мыйзамдын талаасында гана иш алып барган өлкөлөрдүн сый урматына ээ болот. Биз эл менен жүрүп, сүйлөшүп, алардын суроолоруна жооп бергибиз келген. Мен биринчи жолу ушуумду касиеттүү ысык көлүбүздөн баштайбыз деген жакшы оюм бар эле. Бирок тилекке каршы мына ушунчалык жапайычылыктын чегине келдик. Биздин жигиттер Мадумаровдун штабын түзүп аткандар жалынып жалбарып менден суранышты. Бизде жаш азаматтар пайда болду дейт. Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерлерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деген коркутуулар менен жүрөт дейт. Азамат. Баракелди айланайын. Биз ушуну күттүк беле? Биз ушуну элдик бийлик деп эсептейбизби? Биз ушуну маданияттуу өлкө деп атай алабызбы? Тескерисинче, колдон келген бар нерсебизди дасторконубузга жайып жүргөн
касиеттүү кыргыз калкы элек. Азыр сырттан бирөө келсе, муну жакында эле парламенттик шайлоодо өткөндө Каракулжа районунан кээ бир эсиргендер ушундай болуп чыкты эле. Биздин райондон сыртка бир да добуш чыкпайт деп. Натыйжа эмнеге алып келди, аны көрүп атасыздар. Эми бүтүндөй бир өрөөндү биздин Кыргызстандын көз жашындай болгон берметтүү ысык көлүбүздү мына дал ушундай ураандарды, чакырыктарды таштап койгондук. Бул жапайычылыктын жеткен чеги. Ошондуктан касиеттүү калкым, мен билем, Ысык көл областында дагы, башка областтарда дагы миңдеген адамдар бизди колдойт, биз тарап болушат. Бирок мага сиздердин үйүңүздөр эле эмес, чымчыктын салып койгон уясы да кымбат. Мен чымчыктын уясынын дагы бузулушун да, күйүүсүн да каалабайм. Ошондуктан туура түшүнүү менен мамиле жасап, жолукпасак дагы сиздердин тынчтыгыңыздар, амандыгыңыздар, элибиздин биримдиги ар кандай кызматтан жогору турат, андан бийик турат. Биз кээ бир сабатсыз түркөйлөргө өчөшүп, кийимибизди отко ыргытпайбыз. Аман болсо, жакшылык болсо, Кудай кааласа, биз сиздер менен жолугушуп келгенбиз, жолугушуп турабыз, мындан ары карай жолугуша беребиз. Урматтуу кыргызстандыктар, соңку мезгилдеки Конституциянын тегерегиндеги болуп аткан ойлордун баарын билип атасыздар, мыйзамсыз. Мен өзүмдүн программама киргизип отурам. Жараткандын буйругу болуп, калдайган калктын колдоосу болуп, биз жеңишке жетишип калсак, 6 октябрдан берки Конституцияга каршы келген мыйзамсыз бардык чечимдердин баарын токтотуп, жокко чыгарабыз. Биз мыйзам талаасына киребиз. Биз менен өнөктөш болгон өлкөлөрдүн кадыр баркына, сыйлоосуна, урматтоосуна ээ болобуз. Мындан чыгуунун жолу барбы? Бар. Ал эмне? Ал мыйзам талаасы. Мына кээ бир учурларда азырда айтышып атат, кээ бир талапкерлерге жолугушууларга мүмкүн болушунча бут тосуу менен бирге, тескерисинче бир азаматка мугалимдерди дагы, студенттерди дагы, ар бир айыл өкмөттөн аксакалдарын дагы топтоп келип бардык жерге топтоп аткандыгын, кечеки 17-жылкы шайлоодо кандай өтсө, андан 5 беттер күч алгандыгын жер-жердеги биздин кайдыгер эмес азаматтарыбыз кабарларын берип атат. Мен азыр айтам, бийликке кайрылайын десең, чындыгында бийлик жок. Бирок бийлик бизде отурган азаматтарга кайрылам. Токтогула. Кеч болуп кала электе токтогула. Элдин ишенимин, элдин чыдамын силер элекке салбагыла. Дал ушундай кайрылуу менен Жээнбековке да кайрылган болчумун. 2 октябрда Бишкек шаарынын жеңиш аянтында кайрылганмын. Токтоткула, жакшылык алып барбайт деп. Натыйжада 5 октябрь болуп кетти. Эгерде бир жеке инсандын өзүнүн керт башына жапа чеккен болсо, анда маселе жок эле. Тилекке каршы бүтүндөй Кыргызстандын эли, кыргыз мамлекети, биздин өлкөбүз жабыр тартып, оорукчан инсан катарында кайра тымоолоп ордубуздан тура албай калган өлкө болдук. Башка өлкөлөрдүн берген бааларын угуп атабыз. Бизге жасаган мамилелерин көрүп атабыз. Ошондуктан чыгуунун бирден бир гана жолу бар. Бир гана касиеттүү Кыргызстандын калкы чыгарат. 6 баштуу акылбан келсе да чыгара албайт. Ойгонуңуздар, кайдыгер болбоңуздар, туруңуздар. Өлкөбүз бирөө, келечегибиз бир. Биз келечекте кандай өлкөдө жашайбыз, кандай өлкө болобуз, кандай эл болобуз, ал ар бирибиздин өзүбүздөн көз каранды. Ошондуктан мен айтып келем, өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот деп. Өз бактыбыз өзүбүздүн колубузда. Алардын берип аткан 1000 сомунда же 2000 сомунда эмес, алардын берип аткан бир кесе чайында эмес, Кудай буйрса, көптү көргөн, көптөгөн тарых барактарында жок болбогон касиетин кармап келген, намысын бекем сактап келген эл катарында эртеңки болуучу шайлоолордо туура чечим кабыл алабыз деген үмүттөмүн. Жараткан жар болсун, өлкөбүзгө биримдик болсун, элибиз аман, жерибиз бүтүн, асманыбыз ачык, келечегибиз кең болуп, өзгөлөргө тең болуп жашаган күндөрдү насип этсин. Жакшылыктарда көрүшкөндү жараткан маңдайыбызга буйруган болсун. Саламатта болуңуздар.